Assalamu alaikum, урматтуу шаарды башчылары. Жана могу тротуар жолдорду караган специалисттер былтыр кайрылган эле бул суроо боюнча. Мен ушул убактары могу щебенка төгүп койгонун эле. Бирок бир жылга жетпей, кайра эле жанагы акыбалга келип калыптыр. Былтыр бул убактылуу мера деп айткансыңар. Кийин асфальт басылабы, бетон куюлабы калыпка келтирилет дегенсиңер. Бирок орустар айткандай нет ничего более вечного, чем временное дегендер. Ушундай кылып жарты жарым ишти кылып убактылуу кылабыз деп ташап коебуз дайыма. Ошого Кыргызстан өнүкпөй жатат. Урматтуу Энисбек Абдиалиевич, сиз ушул поручение берип койсоңуз, ушул тротуарды ушул кичине 15 метр жерди, бир мындай 15 метрдей эле жер, 10 метрдей эле жер экен, бир мындай бир надлежащий состоянияга келтирип койсунчу. Себеби көрүп атасың, адамдар кыйналып, сууну басып. Это бул кече эле жамгыр жаады, бир күн. Эртең бир күнү дагы каттуу жамгырлар жааса, bundan да көп болот бул суу. Жасатып коюңчу ушул жерде. Мына центр бул, мына Сум, шаардын борбору. Рахмат.